Күйөөңөр менен ажырашкыла, балдарыңарга жөлөк пул чектелет. Байзактык энелер социалдык өнүгүү бөлүмүнө нааразы. Жумгал районунун Байзак айылындагы айрым тургундар социалдык өнүгүү бөлүмү балдарына жөлөк пул чектебей жатканын айтып, нааразы болушууда деп билдирди аймактык кабарчы. Алардын айтымында балдарына жөлөк пул ала албай жаткан ата-энелер жергиликтүү бийликке арыз менен кайрылышкан. Баатыр эне Чынара Курманалиева 7 баланын энеси. Анын балдарына жөлөк пул чектелбей жаткандыктан көө органга кайрылган. Менин 7 балам бар, 4 балам колумда. Аларга жөлөк пул чектелбей жатат. Эмне үчүн чектелбей жатканын сурасак, силердин малыңар бар дейт. Мындан тышкары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жолдошуңар жөлөк пул алат. Үй бүлөлүк кирешиңер жетет деп айтышууда. Үйгө келип малыбызды да көрүштү. Айылдагы 20га жакын келин айыл өкмөт башчысы Насыбалы уулуна кайрылганбыз. Бирок айыл өкмөткө барган келиндердин 4-5и гана акча албай калдык. Гуманитардык жардамдардан да кур калганбыз. Социалдык кызматкер Байтемирова күйөөгө тиген кызынын эгиз балдарына жөлөк пул чектеди. Ушундай адилетсиз кызматкерге чара көрүлүшү керекпи, деди Курманалиева. Чынара жайсаңчу, балдардын акчасы боюнча бир нааразычылык ушу тургундардан бар экен. Буга чейин арызда жазыпсыздар, ошо боюнча маалымат бериңиз. Ошо арыз бир 2 жылдан бери эле жазып келатабыз. Ошо мен деген азыр деген 4 балам колумда. 3-өө сыртка чыккан, азыр 4-өө колумда. Ошо 4 балага пособие чектебей жатат. Байтемирова, Дарья, Соцработник. Соцработник чыкпай атат. Анан эмне десе, жылкыңар бар, малыңар бар дейт. Күйөөм болсо экинчи группада инвалид, Эгемберди Боролбек. Ал ошо 3200 сом алат, ошол силерге жетет дейт. Ошол эле доход жетет. Ал силерден ошол эле ашпайт, ашат, ошого эме кыласыңар деп. Мен деле кызым деген каза болду. Анын да проблемасы болду, кайнатам каза болду, анын проблемасы болуп атат. Анын баарын ошо көп эле проблемалар болуп атат. Анан ошонун ичинен дагы ошо кичине пособияны чектетип алайын десем, ошого деген каршы болуп, сен деген ошо жылкың бар, анан малың бар дейт. Форумдо келип малды деле көрдү, жылкын деле көрдү. Анан ошо болбойт деп коюшту. Силер менен чогуу доходуңар болбойт деп. Анан сырттан деген мага киреше кирбейт. Кыздарым студент, иштешет, өздөрү менен өздөрү, сырттан киреше жок бизде. Ошо, анан ошон үчүн эме кылбай эле, анан эле бирок негизи келин барганбыз. Айыл өкмөткө барганбыз. Жаңы айыл өкмөт келген, ошондо Каныбек ким эле? Каныбек Насыбалиев. Жок, азыркы жаңы. Ошо Каныбек айыл өкмөт келгенде 18 келин барганбыз. Ошонун 18 келиндин көбү чыгыптыр. Бүт жеңичинен чыгарып алыштыр дагы, азыр мына 4-5 келиндики мына чыкпай отурат. Эмне десем, малыңар бар, жаныңар бар дейт. Анан биз эмне балдарды эшикке чыгарып коебузбу? Өкмөттүн акчасы бу дагычы. Анан ошо өкмөттүн акчасын биз деле эл сыяктуу алабыл деп атабыз да. Анан кийин ошондой анан көптөн помощунда көмүрдүкүн да бербейт. Көмүрдөн помощь келсе, сен байсың, сен албайсың деп дагы ошондой бетке чапкан күндөрү болду. Анын баарын кой деп атабыз. Ошо. Анан мен мисалы үчүн азыр мына үйгө деле келип эме кылып текшерип эметтиңиздер, мен эметпей ошо балдарыма пособие чектеп бериңиздерди суранам. Анан ошол соцработник өзүнүн кызына дагы пособие чектеп алган. Өзүнө да чектеп, ал эгиз бала төрөгөндө, ошо эгиз баланы төрөгөндө деле ошо пособиясын чектеп берип, кайра көрүнүү акчасын, жанагы берки дагы эмне акчасы, ошо сүйүнчү баарын өзү эметип баарын берип атат өзүнүн кызына. Ал кыз биякта жашабайт беле? Жашабайт, ал ырбачыга турмушка чыккан. Ошо ырбачыга турмушка чыккан, ошактан эметип, ошонун баарын айтсак деле, силер кимсиңер, силер мени боомак урай сай албайсыңар, силер жүрө бергиле, лакылдай бергиле, каалаган жериңерге баргыла деп атат. Ашынан дагы мындай экен, аким менен жакшы экен. Адыл менен, чаектеги Адыл менен жакшы экен. Ал ошол эме болуп атат окшойт да, ошон үчүн бизди тоготпой жатат. Анан бизге деген закон барбы же закон жокпу? Аны өзүңүздөр тештирип бериңиздер. Рахмат.
Ал эми дагы бир айыл тургуну Жүзүм Качкынова да балдарына жөлөк пул чектете албай жүргөндүгүн айтты. Менин жолдошумдун намында союз мезгилиндеги жеңил унаа бар. Ушул унааны айтышып, балдарыма акча чектеген жок. Көп жерге арыздандык, жыйынтык жок. Социалдык кызматкер мурда сот жообуна тартылып, аты жөнүн өзгөрткенде угуп жатабыз. Бул кызматка билими дагы туура келбейт. Жумушсуз жүргөн жаштар бар. Эмнеге алар келип иштешпейт, деди Качкынова. Оğlum Качкынова Жүзүм, менин 5 балам бар. Мага ошо машинаң бар деп пособие чыгарбай койгон. Машинабыз мындай эле жеңил эле жүгүлүү болчу. Ал эч нерсеге деле жарабайт, чара эле айдаганга эле. Мен жеке чейин прокуратурага чейин бул эжелер болуп 2-3 киши болуп арыз жазганбыз. Эч карабай коюшту. Прокуратурага да барганбыз, акимге да барганбыз, айыл өкмөткө да барганбыз, эч жерден карабай коюшту. Мунун баарын Байтемирова Дарья бүт баарын жаап койду да, тааныш аркылуу. Мени эме жер китебинде котор, андан кийин сага пособие чыгарып берем деп мен 2-3 жума убар болуп жүрдүм да. Муну деген каршы калгам акчам бар. Ошондо дагы жер китепти бүтүрүп келип эмессем дагы 1 ай сүйлөдү да. Мына чыгарам, ана чыгарам деп туруп көрсө бул деген Дарья Ахматова, бул деген эме кылат экен да, Байтемирова Дарья акча бергендердикин, толук бергендикин, мал сал бере койгондукун көрсө, пара алып чыгарып жүргөн экен да. Бул кызына дагы ушу биякта жашабайт, кызына дагы пособие чыгарып чектеп жүрүптүр. Кызы деген биякта жашабайт. Декретной көрүндүк баардыгын чыгарып берген экен да, бизге окшогон карапайым элди деген карабайт бул. Байтемирова Дарья, бул деген даже пенсияга чыккан аял, муну деген жумуштан алыш керек да, муну иштетпеш керек. Жаш кадрларды иштетиш керек бул жерге. Ошо сизге окшогон дагы канча келиндер бар ошо пособие ала албай жүргөн? Негизи көп эле болчу да, көп эле 15-20 адайдыкын биз менен чогуу эле баарыбызды кыскарткан. Бүт кыскартып атам, мына баарың артын кыскартып атам мен деген итке мингендердикин чыгарам деп айтканда, итке минбей эле азыр мен бай деген бүт чыгарып атат Дарья. Баардыгын чыгарат. Көрсө булардан пара акча алып, 1 айлыгын ала коюп, анан чыгарып атыптыр пособие. Сиздин ошо унааңызды атпайсызбы? Жигули эч кандай таксовайт, эч кандай киреше таппайсызбы? Үйдө эле турат, ал эски эле маркада Жигули да. Эч нерсеге жарабайт. Керек болсо мага үйгө чейин келип эме деп айтканда 2 дарбазаң бар. Ушул 2 дарбазаны курганчы мен чыгарбайм деп кыйкырып кирип кеткен да. Мен айтканда ошондочу 2 дарбаза болгондо биздин балдар эмне ушу 2 дарбазаны жейби, машина жейби деп экөөбүз аябай урушканбыз ал жерде. Мен муну менен 1 жыл кармашып жүрдүм да. Такыр чыгарбай койдум. Помощь да берген жок да бизге. Элге берген помощь да берген. Айыл тургуну Мирзат Караева социалдык кызматкер орой мамиле жасай тургандыгын жана азыркы мыйзам менен дагы балдарыңарга акча чектеп бере албайм. Күйөөңөр менен ажырашсаңар жөлөк пул чыгарып берем деп айткандыгын билдирди. Менин күйөөм бир туугандардын малын багат. Ошол малды үй бүлөлүк кирешеге эмнеге каттатып коюшарын билбейм. Себеби биз үйдүн кичүүсү болгондуктан малды багып беребиз. Бир тыйын акча албайбыз. Биз кайсы берене менен күйөөлөрүбүз менен ажырашыбыз керек. Бир нерсе десең эле каргап кирет. Оозго алгыс сөздөр менен сөгөт. Мындай жөнөкөй кызматтык этиканы билбегендер эмнеге ишке орношот, деди ал. Şu Bayzak ayında turmuşqa çıqqam. 3 balam var. Burun alып жүрчүмүн пособиям. Ушул Дарья Ахматова Байтемирова келгенден бери пособиямды кыркып койду. Ошол убакытта жолдошум оппозиция болуп, жумушка деле жарабай калды деп бир туугандар машина алып берген, машинең менен эме кыл деп. Бирок машина менен такси эткен деле жок, үйдө эле болатты. Анан силер кымбат машина алдыңар, кымбат маркада машина алдыңар, мен деген кырккам силерди, эл атаандаш атат деди. Ал машина белекке келген. Анан айтты, ой, бир туугандар эме кылган машина десек болбой койду. Жок, өзүң эле аттысыңар, үйүңөрдө жылкы жүрөт. Анан тоого чыгасың, анан май куясың, анан бүт эсептеп салды. Мынча уй сайсың, анан тигинче бие сайсың, анан сатасың деп, сатпайбыз аны. Бүт эле эме кылабыз, туугандарга берип эмес. Ошо жаныбызды багып жүрдүк, анан ошонан кыркып салды пособиябызды. Өткөндө ошентип арыз жазып сотко бардык, прокуратурага бардык, анын баарын осун жазып койду. Айласы кетип, айыл өкмөткө барып чогулуш кылсак, айыл өкмөттөн айтты. Анда күйөөлөрүңөрдөн ажырашып анан чыгарып берем деди. Ошо соцсор кызматкер ошентип айтып атабы? Ошентип айтты да. Күйөөңөрдөн ажырашып анан чыгарып берем деди анан. Биз анан кетип калдык, анда макул күйөөлөрүбүздөн ажырашып анан ала алам да пособие деп. Анан ошо
Стерин талап азыр кандай? Ошол пенсия курактагы деп атасыздар, ошо пенсия куракта эч эле пенсия куракта болчу бул деген. Анан жаш кадр келсин, бул эже кетсин, жакшынакай сени менен кетсин деп эле жакшы эле айтып атабыз. Болбой эле тигинден пара алып, мындан пара алып жүрүп, эчтеке эле чыгарып койбойсузбу десек болбойт. Карганат тим эле Кудайдын эмесинде жүрүп тим эле карганат. Мындай бирдеме үмүт этип акча сурабайбы? Ошо үмүт эткендей окшойт. Өткөндө эже эме жаңы эме закон келбеди, эми тапшырып болобу десек, эме деп койду. Жаңы эме закон келгени менен сен машинең 2000 эме жаңы маркадагылар 2004гө чейин, ама 2005ге чейинкилердин машина эмелери чыгат. Силер 2005дегилерди албайсыңар деп дагы. Жаңы мыйзам боюнча дагы ошондой талаптарды киргизип атат да. Ошентип койду. Силер 2005ден кийинки чыккан машинеңер албайсыңар деп койду. Анан ошо менен кеттик. Мен абысым деле жүрдү. Алда чыган аныкын да кыркып салып, анын да жолдошу тиги кайнымдын машинесин айдап жүрчү. Анан силер да машина алдыңар эме деп кыркып салыпты, кайра бирок чыгарып берип турган жыйгандыкен. Анан меники өчөшөт анын деле билбейм. Рахмат. Айтынай, Жумагайрайым Байзагай тургуну болом. Бизге Байтемирова Дарья Пасоевская вообще чектеп бербей койду. Биз ошо акимге, айыл өкмөткө, депутаттарга, ушарга арыз таштаганбыз, арызыбызды эч качан карабай коюшту, дагы эле караган жок. 1 жылдан бери ошо Дарья Байтемирова менен алышып жатабыз. Бирдеме десең эле сен кимсиң, сен байсың, биз туугандардын малын багабыз, биз туугандардын малын барып этажга апарып баксыңбы, ошону силер карап бериңиздер. Сен сүйүүчүн чыгарып берем деп 2016-жылы төрөлгөн бул баламдын тиги сүйүүчүн тапшырганда сен менден 500 сом алган. Сен 500 сом берсең мен чыгарып берем деп. Аны чыгарып берген да жок, ал тиги эме кылды. Пасоям деп даже кыркып салды. Ал эметпесин деп, албайсың, сен байсың, сен машинаң бар деп. Помощь келет, помощьту да карап бизге бербейт, силер байсыңар, силер кимсиңер деп ушинтишет. Ошондо канча жылдан бери албай калдыңыздар балдарга акча? 2 жыл болду. Биздин 5 балам бар. Эң күчүүсү эле 2 айлык, улуусу 6 жашта. Биз эч кандай пасоясын албайбыз. Бирдемесин өлсөм мен сени көрүп алып жатам. Силер кимсиңер деп колунан берип уят немен баарын көрсөттү бизге. Силер күйөөңөр менен ажырашкыла, биз пасоя чыгарып беребиз дейт. Биз кайсы статья менен биз күйөөсү менен ажырашып калам, биз пасоя чыгартабыз. Ал кийин мисалы ал пенсиядагы курактагы неме ал иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, толук жаш кадрларды алып келиш керек болчу. Даже ал деген түрмөгө кесип келген аял. Анын иштегенге статьясы барбы? Жок. Эч качан ал иштеген укугу жок. Ошо кетсин Дарья Байтемирова, кетсин. Биз ошону кетире албай атабыз. Рахмат. Мурун кезип келип кесиндиси бар экен. Анан кызасы өйдө экен. Эмечи аты жөнүндө өзгөртүп алган дейсиздер. Мурун башка беле. Акматова экен. Азыр Байтемирова болгон. Мурун өтүлөп турганда налогдор жагып үстүгө кетти. Ана муну албаган ана аскараттыгында. Мурунку айыл өкмөтүңүздөр, азыр аким, Ben 18 keldim müterebekten. Мурун алып эле жүрчүбүз анан ушул келгенден бери. Байзак айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Дарья Байтемирова өзүнүн дарегине айтылган бул тургундардын сөздөрүнө кошулбай турганын, жана мыйзамдын негизинде иш алып бараарын белгиледи. Ошондой эле кызынын эгиз балдарына жөлөк пул чектеп бергенин ырастады. Мурда менин фамилиям Дарья Мамбетова болчу. Никеге турган учурда жолдошумдун фамилиясына өткөм. Мен эч качан соттолгон эмесмин. Менин аброюма шек келтирип жатышат. Мыйзамсыз иштерди жасабайм. Менин да үстүмдөн текшерген органдар бар. Буга чейин салык кызматында иштечүмүн. Кийин айыл өкмөттө социалдык кызматкер катары эмгектенип жатам. Башка адис кызматына билимим туура келбей иштебей калгам. План боюнча райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын комиссия келип текшерген. Мыйзамга ылайык айрымдарга жөлөк пул чектөөнү токтотконбуз. Бул арызданып жаткан келиндер чындыгында жөлөк пул алууга укуктары жок. Биринчи кезекте айыл өкмөттүн алдындагы комиссия жөлөк пул кимге чектелиши керектигин аныктап беришет.
Биз токтом менен иштейбиз. Ага ылайык бир үй бүлөдө 2 жылкы, 20 майда жандык, 5-6 үй торпогу менен жана унаасы болсо, анда жөлөк пул чектелбейт. Бул келиндердин бир экөөсү министрликке чейин арызданышты. Менин кызыма жөлөк пул чектеген деп да айтышууда. Ооба, жөлөк пул чектегем. Ал кызымдын эгиз балдары майып болуп төрөлүштү. Күйөөсү экөө тең эч бир жерде иштешпейт. Алар менин жаныма келип жашашты. Мындан улам мыйзамды карап туруп жөлөк пул чектеп бергем. Болгону 6 ай гана балдарына акча алды. Мен да арызданчу жерге арызданып, өз укугумду коргошум керек. Ал эми күйөөңөр менен ажырашкыла, балдарыңарга жөлөк пул чектелет деп менин үстүмдөн арызданып жүргөн 4 келиндин бирине дагы айткан эмесмин. Мисалы, аялдары таштап кеткендер балама жөлөк пул чектеп бер деп келишет. Ошондо бул сөздү эркектерге айткан учурларым болгон, деди Байтемирова. Во-вторых, менин фамилиям Байтемирова Дарья боюнча, Мамбетова Дарья Мухтаровна болчумун. Никеге өткөндүгүмө байланыштуу мен Байтемирова Дарья Мухтаровна болуп калгандыгым чындык. Эч кандай мен жаап жашырып, соттолуп кетип, бирде мен ичип жеп алып, тиги бул кылып, анан мен ушул ишке барып, анан фамилиямды өзгөрткөн эмесмин. ЗАГСга отурганда ЗАГСга отурганда өзгөргөн, менин ЗАГСга ошондо жанымда. эмеде жолдошуңуздун намына Жолдошумдун намына өтүп атам. Мыйзам менен толук тааныш болсом, мен адамдык аброюма бул жерден шек келтирип атат. Бул бир эле жол эмес, бир нече жол булар менин аброюма шек келтиришти. Мен дагы эл кызматында иштеп, элдин жумушун аркалап аткандыгым үчүн мен кайра бул карапайым элге карама каршы чыгып, мен эчтеке неметпей тынчыгып өтүшөм. Ушунчадан бери. ушул проблема ызычууларчы эмнеден келип чыгат? Ушу пособие албай атабыз деп атат да тургундар. Пособие албай атабыз деп пособиядан келип чыгат. Көбүнчө жөлөк пулдар боюнча атайын мыйзам бар. Мен мыйзамдын негизинде, мыйзамдын деңгээлинде иштейм. Мыйзамсыз мен эч кандай эчтеке иш алып бара албайм. Анан биздин үстүбүздөн караганда органдар бар. Ооба. Азыр жөлөк пулдар боюнча мыйзам каякта турат. Атында башкы адис болуп иштечүмүн. Анан областтык жанагы кадрлар службасынан сиздин билимиңиз атайын орто экен, жогорку билимдүү адис керек, жогорку билимдүү башкы адиске отурганга деп туруп, мени ушул жумуш орун бош болуп калганда мен ушул орунду которгом. Буга чейин толтура адамдар жөлөк пул алып келген, 320, 330дан да ашык адамдар жөлөк пул алып жүрүшкен биякта. Анан мен 15-жылдар болду, мен деле жөлөк пулдар боюнча мыйзамдар менен таанышканча мейли жөлөк пулга кайрылган элдерге чыгарып, бир да эч кимди кыскартпай эле, мындай жакшынакай эле иштеп, эл менен конфликтте болбой эле 1 жыл толук иштедим. Иштегенден кийин 2016-жылы бизге республикадан указание келип, проверка жүрүп, райондук социалдык башкарма, өнүгүү башкармалыгы тарабынан жүрүп, алар деген мага айтпайт экен. Биздин делосундар райондо сакталуулу. Айтпайт, бир 25-30га жакын кишинин делосу көтөрүп келди. Бөлүнүп, бул биринчинин кишиси, бул экинчинин кишиси, бул үчүнчүнүн кишиси. Биринчи бригадага комиссияга кошуп мен кеттим, экинчиге дагы бир адис кетти, үчүнчүгө дагы бир адис кетти. Атында Зарида. Райымбекова Зарида дегендики жок болчу делосу. Качкынова жүзүмдүкү чыгып калды, үйүнө барганда Качкынова жүзүмдүн үйүнөн өзүнөн сураганда айтты, бир 28-29 30 чакта коюбуз бар деп айтты. Ишинин алдында жаңы Жигулиси турду. Барганда Жигулине жүрөгү деп сурады, райондон келген комиссия, алар аттары да турат бияқта. Сураганда неме деп айтты. Жигулине жүрүп эле турат, айдайбыз, бирок таксовать этпейбиз, киреше таппайбыз, өзүбүздүн керегибизге гана айдайбыз деди. Анан райондон келген комиссия айтты, жок, эгерде эле ушундай жүрүп турган машинаңар болсо, силерге жөлөк пул чектелбейт. Анан канча жылкыңар бар десе, бир 3 жылкынын суммасын айтты да, 2 тай или 1 жылкы ушундай жылкысы да жатпай калды да, койлору да жатпай калды, буга 5 балалуу экендиги чындык. Ошо жатпай калганда деген бул жатпайт, сизге чыкпайт, анда мондай шартта чыкпайт экен деп анықтама чыгарып, биздин комиссиянын мүчөлөрү да бар болчу. Ошонун негизинде токтотушты.
А ошол мен самовольный токтотконго анан бирөөгө жөлөк пулду самовольный чектегенге акым жок. Бул аскамсыз үй-бүлөлөрдүн атайын чектелген аныктаган комиссия мүчөлөрү бар. Ошол учурда да болгон, азыр да бар. Ушулар карайт, ушулар аныктайт, ушулар айткан боюнча чыгат. Анан кыскартып койду, кыскарткандан кийин ал кел мага кел. Мен ошо келдиден баштаган чыгып айтайын да. Ал келип мага келди дагы, эже меникин эптеп чыгарып бер деди. Үйүмө келди. Караңгыда келди үйүмө. Мен чыгара албайм дедим. Себеби район келип аныктап кетти. Анан биздин комиссия кол коюп койду. Анан комиссияга кайра болбойт экен. Эртеси дагы келди. Анан жана дагы келди. Мен болбойт дедим. Комиссия аныктап койгон болбойт десем, аягында тиги мен менен урушты. Урушты. Күнөңдөн бөгөлө болуп эле токмок жүрүп жетип жүргөн аял болушсуң, сен кийин болуп калдың, мен пособиямды кыскарт деди. Анан мен ага дагы жаман айткан жокмун. Мен ал күндө ыза болуп калдым. Эртесин районго барсам, кайненеси экөө мен социалдык өнүгүү башкармасынын башчысынын үстүндө аябай жамандап отуруптур. Да канунча нече даже керек болсо ыйлап алган. Анан мен байкостан начальникке кол койдурганын дедим, экөөнүн отурганын көрдүм. Моңдай тизме көтөрүп алышты. Ишкийдин моңдай карап, тизме көтөрүп алды. Менин келинимди да чыркыратып, бул Байтемирова Дарья келинине кыскартып салды. Анан монча этим бар алып атат деди. Баягы жерден комиссия келип текшергенде баарына туура эмес чектелген пособия болду. алар кайра Мен чектеген эмес, бул башынан делосы ачык турат. Ушундай ачык. алар төлөшкөн жокпу убагында кайра Убагында переплата? төлөнгөн жок. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы немелер айтты. Эми төлөттүрбөй эле коелу. Эгерде төлөттүрсөк да чоңузчу болот. Мына сурооңор бүткөнчө алгыла. Сурооңор бүткөндөн кийин аны жөн эле токтотуп алгыла. Сүйлөшүү жолу менен эле. Сиздин ошо жа токтомдо отпайсызбы? Ошо токтомдо көрсөтүлгөнбү, барбы, көргөзүп бере аласызбы? Ошо машинеси бар, бирок жүрүп турбаса дагы пособия токтош керек деп. Жок, Анан малда төлөнбөйт. Эгерде бузук болуп турса, жүрүп турса төлөнбөйт. Кечилик менен алектенсе, ал ишке жөлөк пул чектелбейт. 2 жылкысы болсо чектелбейт. Бир үй-бүлөдө 9га чейин киши жашап туруп, 25ден ашык майда жанды болсо чектелбейт. Бир үй-бүлөдө 15 кишиден ашык туруп, 35 жанды болсо чектелбейт. 4-5 үй болсо чектелбейт. Жүрүп турган автомашинасы болсо чектелбейт. Анан бирок бизге 2016 жылдын 1-октябрынан баштап мыйзамга өзгөрүү кирген. Ушул эле биздин өзгөчө дисциплинарный өсүүчүсүнүн негизинде бул Качканова жүзүндөгөн барбаган жери калган жок. Министрге чейин барды. Дагы каяка барды. Бул көп жерден бизге кат келди. Именно жана Кудайберген Базарбаевга чейин башты. Кудайберген Базарбаевга булар үйүнүн сүрөтүн тартып, жана ишин алында турган жылкыларын тартып, кат жөнөткөндө мындай шартта чектелбейт деди. Райымбекова Зариданы талаш тартыш маселесине райондук комиссияга койгондо дагы ал жерде да чектел, алар чектесин деп чыгарды. А бирок биздин социалдык өнүгүү башкарманын башчысы Динара Ахматова кайра кат жөнөткөндө Базарбаев каты келди, чектелбейт деген. Чектелбейт деген каты келди. Ошонун негизинде кыскартып калды, баары туура түшүнүпчү. Дагы эмнени айтканда кете албайт. Күйөөсү жаңы маркадагы машина айдап турат, мунусу да жүрүп турат, өздөрү айтат, жүрүп эле турат. Мунун деген азыр лысый дөңгөлөктөрү жок, кышкы дөңгөлөгү жок үчүн токтоп турат. Мен эгерде азыр жаш болуп жер бургасында айдап чыгам, балдарымды багам деп айтты ошол жерде күйөөсү. Балдарым болсо тамын бүттө жаңы салган там келип, сырыс болуп тип кулап жатканын көрдүм. Балдарым карап, ошол жерге дарал эмес, ошол жерге сыйып кеткен балдар. Нарылап туруп кичинекей балдар. Бала деген бала сиетмейди, бирок да адам өзүнүн жашоосун мүмкүнчүлүгүнө жараша, хотя бы аябай жакын жашап атса, жашоосун түзөш керек да. Анан кийин бияктан мен Айылдык кеңештин төрагасы Талай Исмаилов жыйырмага чукул айыл тургундары арыз менен кайрылгандыгын жана социалдык кызматкер Байтемированын кызматтык этикасын кароо, ошондой эле кызына жөлөк пул чектегени тууралуу маалыматты текшерүү боюнча айыл өкмөткө сунуш берилгенин айтты. Ал эми Жумгал райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери Байзак айылынан балдарына жөлөк пул ала албай жаткан энелерден арыз түшкөнүн жана социалдык кызматкерлердин ишмердүүлүгү карала турганын билдиришти. Булак турмуш кежи.